Fly yoga бул фитнестин жана йоганын жаңы багыты болуп саналат. Ал эми тарыхына кайрыла кетсек, 1990-жылдары Америкада өнүгө баштаган, Кыргызстанда болсо 2014-жылы өнүгө баштаган. Fly yoганын негизинен адамга тийгизген таасири чоң дейт. Бул тууралуу алдыда адис кененирээк маалыматты сиздерге бермекчи, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айзат Жолдошбекова жакында эне статусуна ээ болгону турат. Учурда анын 8 айлык боюнда бар. Анын йога менен машыкканына 1 ай болгон. Көп эле жаш энелерде биринчи төрөттө коркунуч болот эмеспи? Дарыгердин сунушу менен Айзат өзүн моралдык жана психологиялык жактан даярдоодо. Ал үчүн болочок эне йога көнүгүүлөрүнө келип жатат. Эң биринчи йоганын жардамы бул мага моралдык жактан жардам болду. Мурда да башка жактарда да барып, анан ошол жерден йогага кызыгып калгам. Бул жакта ICG менен интенсивдүү өз алдынча өтөбүз. Анан келгенде мен ичим жайык болчу. Кыргыздар айта беришет го, жайык болсо кызды күтөсүң, анан тике болсо уулду күтөсүң депчи. Бирок мен өзүм кызды күтүп атам. Бирок азыр йоганын жардамы менен мындай ишти алдыга кетирип, басканга жеңил болуп, өзүңдү жеңил сезип, эгер кандайдыр бир учурларда өзүңдү оор сезип баштаганда кандай дем алыш керек, кандай кылыйсың, өзүңдү жеңил алып каласың. Мисалы, суу дареги деп коет, бардык боюнда бар аялдарда кездешет. Бул көйгөй. Суу дареги болгондо бутуңду кандай кылыш керек, ушу гамактын жардамы менен буттарды чоюп, мен бул көйгөйдөн айрылдым. Өзүнөн аша кетип калган, кичине шишип, буттары шишип, өзүлөрү да шишип калган энелер келет. Ал болсо негизинен өттүн жана бөйрөктөрдүн оорусунан келет дагы. Бунун баарын алдын ала алып, кан жүгүртмөсүн, лимф жүгүртмөлөрүнүн өзүнө алып келе турган, нугуна кое турган направлениялардын бири да болот да, багыттардын бири. Жана бул омурткаларды узартып, чоюп, буттардын шишиктерин кетирип, негизи аша кетип, семирип кетпеш үчүн дагы кичине кыймылдап, жеңил төрөткө, өзүндү алып жүрүүгө аябай жакшы жардам берет. Адистердин айтымында төрөттүн оор өткөнү бул аз кыймылдуулукка байланыштуу. Аял кош бойлуу болгон учурда кыймыл аракети көп болсо, кан айлануу жана зат алмашуусу жакшырып, төрөт жеңил өтөт. Эңден биринчиси, тизебизди кичине бүгөбүз дагы, жоон булчуңдарды өйдө көтөрүп дагы, төшүбүздү ылдый тартабыз. Акырындык менен дем алабыз дагы. Дем чыгарганда өйдө бул омурткаларды тартабыз да. Ал эми Айгерим айым төрөттөн кийин денесин калыбына келтирүү үчүн йога менен машыгып жатканын айтат. Ошол ич булчуңдар салаңдап, сырткы келбетибизди чыгып, ичибиз чыгып, кадимкидей төрөттөн кийин депрессияга учуратат. Ошолордун келгенде өзүңө болгон ишенимди өстүрөт экен биринчиден. Экинчиден ден соолугуңа кам көрө баштайт экенсиң. Ичиң кадимкидей тартылып, салмагың азайып, ошол бала менен олтурбай бул жерде дагы 1 саат болсо да келип, өзүң эс алып, машыгып дагы ар кайсы жактан өзүңө пайда алсаң болот. Милдеттүү түрдө биз деген доктурдун уруксаты менен кабыл алабыз. Бул негизи деген 2-чи триместрден баштайбыз. Бул деген 3-чү, 4-чү айдан бери кабыл ала беребиз. Ден соолук бул биздин табылгыс байлыгыбыз эмеспи? Анын чын болушу ар бирибиздин колубузда. Андыктан жаман адаттарды таштап, спорт менен машыгыңыздар демекчибиз. Айзат Андрадилова, Ильяс Токпаев, UTV таң маанай берүүсү.